Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталат деп атабыз. ТОну эгерде апрелде бүтүрө турган болсо, анда финансовый источниктердин баары жабылып, күзүндө иштер башталып калышы мүмкүн деген прогнозторубуз бар. Анан Камбар Ата 1 боюнча дагы эгерде финансылык модель туура келсе, азыр Казакстандагы биз кошулабыз деп атат, Өзбекстанда кошулабыз деп атат, Кыргызстандагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Энергетика министрлер анан вице-премьердин деңгээлине чыкты. Эгерде өкмөттүн деңгээлине чыгып, өлкөнүн жетекчилери макулдаса, анда эмдиги жылы биз Камбар Ата 1-ди баштайбыз деген пландарыбыз бар. Эки чоң ушундай стройкалар болот, калгандарын биз эми тизмектеп туруп сиздерге берели, канча ишкана кайсы жерде ачылат. Эми бул айтканыңыз туура, эми мына Камбар Атаны коңшулуштар, коңшу мамлекеттер менен чогуу иштегенибиз жакшы, бирок кийин бир проблема чыгып калбайлы алар менен чогуу ишке киргизип алгандан кийинчи. Ошон үчүн биз Западтагы чоң бир эки финансовый фонд менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Анан араб өлкөлөрүнүн финансылык институттары менен да сүйлөшүп атабыз. Колубуздан келсе биз өзүбүз эле курат элек Камбар Ата 1-ди. Азыр ТОнун актуализациясы бүтсө, анан баасы чыккандан кийин, андан кийин анан ошо вопрос чечебиз да.